Тергешевичте. Рахмат төреға, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Мен өкмөткө ой пикир менен бөлүшөйүн деп атам. Кыргыз Республикасынын жаранын жашоо турмушунун деңгээлин, анын жогорулашы, шарт түзүп бериши бул түздөн түз өкмөттүн милдети. Эшек менен, ат менен деңгээлди баалабаш керек. Мен ойлойм, билим менен баалаш керек. Мына эгерде кечеги Россия Федерациянын президентинин сөзүн уксак, эң биринчи маселени демографияны айтып кетти. Бизде Кыргызстанда демография боюнча бизде оң тарап, оң жак болот. Мына бир күндө статистиканы карасак, өсүшү 292 адам бир күндө прирост болот. 70 адам миграция кетет бир күндө. Эми ойлоп көрүңүз. Ушул бир күндө төрөлгөн адамдын билими кандай болот келечекте? Жашоо турмушу кандай болот келечекте? Өкмөткө айтат элем, көз карашты өзгөртүш керек. Мен айтып кеткен мурда, бизде келечекте 4-чү өндүрүштүк революция келет. Ал жерде жаңы ойлор, жаңы технологиялар, жаңы билим келет ал жерге. Келечекте мына эксперттер айтып атат, 153 кесип жок болот келечекте. 153 кесип жок болот деп. Мына ушул билим берүү тармагын көз карашын башкача карап, ошо багытты терең изилдеп, ошо билим берүү системасын башкача караш керек. Мектептен баштап, профтехобразование, жогорку окуу жайларды карап, системасын карап, келечекте кайсы кесип бизге керек болот деп, мына ошонун баарын аныкташ керек. Эртең анан кийин биздин билим деңгээлибиз төмөн болуп, анан кечеге окшогон сөздөргө ошо арасында эле, жанында эле жүрүп сөз айтып жүрбөйлүк. Жогору болуш керек биздин билим деңгээлибиздин балдары. Кийинки маселе, мен төрага сизге, анан кийин коалициянын башчысына, эми азыр көпчүлүк коалиция чечет маселе жогорку кеңеште. Мына шайлоо келет, 2020-жылда октябрь айында болот. Ушу босогоосун маселесин чечип коюш керек. Ар бир 5% деп атышат, 3% деп атышат. Мен айтат элем, мына 7%, мына биздин фракцияда ошо макул болуп атат. Ушу 7%